Индияда суу ташкынынан улам 138 адам курман болду. Токиодогу Олимпиада оюндарында 6 алтын медаль алып, Кытай алдыга чыкты. Чырпыкты айылында жол кырсыгы катталып, бир киши көз жумду. Атамбаев октябрдагы баш аламандыкты уюштурган деп тастыкталды. Ош шаарында Батирден жансыз дене табылды. Жаңылыктардын толук топтомун 19:00 биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Ошондой эле Медиа 24 каналына жазылганды унутпаңыздар. Токиодо 23 июлда башталган Олимпиада оюндарынын 3-күнүндө 6 алтын алып, Кытай спортчулары алдыга чыкты. Андан кийин Жапония 5, Америка Кошмо Штаттарынын спортчулары 4 алтын медаль алды. Өзбекстандык 19 жаштагы Улукбек Рашитов спорттун таэквондо түрүнөн өз өлкөсүнүн капчыгына алгачкы алтын медалын салды. Казакстандык спортчулар 2 коло медаль алышты. Бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 98 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдар топтому ойнотулат. Ысык көл облусунун Балыкчы Каракол жолунда автокырсык болуп, бир киши көз жумду. Бул тууралуу ӨКМдин маалымат кызматы кабарлады. Аталган жолдун 32 чакырымында тагыраагы Чырпыкты айылында Toyota автоунаалары сүзүшүп, анын кесепетинде бир кыз каза болду. Мындан тышкары 3 адам жабыркаган. Ал жерге 3 куткаруучу барып, каза болгон кыздын сөөгүн ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркагандарды тез жардам алып кеткен. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2020 жылдын 9 октябрында болгон Ала Тоо аянтындагы баш аламандыкты уюштурган деген маалыматты тастыктайт. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. 24 июль Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев анын аталган кылмышка шектелип жаткандыгын кабарлаган. Маалымат кызматынан билдиргендей, 2020 жылдын 9 октябрында Борбордук Ала Тоо аянтында ар кайсы саясий партиялардын тарапташтары чогулган. Тараптар ортосунда пикир келишпештик жаралып, курал колдонууга чейин жеткен массалык башаламандык башталган. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 264 беренесине ылайык массалык башаламандык уюштуруу кылмыш иши козголгон. 23 июль күнү Ош шаарынын Исанова көчөсүндө көп кабаттуу турак үйлөрдүн биринде Батирдин тургуну эшикти ачпай жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына келип түшкөн. Ош шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу тартылган. Куткаруу кызматы аталган дарекке жеткен кезде атайын куткаруучу шаймандардын жардамы менен терезе аркылуу кирип келишкен. Батирдин ичинде 1928 жылкы аялдын жансыз денеси табылган. Жансыз денени ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Айтурган Абдыразакова, Медиа 24.